Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 4 сентябрь 2025 жыл мен сіздерге жаңы салынған ушул толық бүтелек 2 қабаттуу үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар, жери 5 соток. Сыртында мына кудугу, септиги, контейнери, ажатканасы бар, жери дагы тегиз, свет келген. 2 кабаттуу үй, 5 бөлмөдөн турат. Ар бир кабаттын ортосуна плита ташталган тугандар. Анан сейсмопоиск колонналары дагы орнотулган. Жакындатып көргөзүп коеюн. Балкону бар, крыша жабылган, черный потолок болгон, бардыгы сонун. Квартирага дагы алмашуу жолдору бар. Эми сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Сонун жер экен. Анан тугандар, негизи 5 соток жеричи. Бирок мына столбо турат го зы менен. Анын ар жагы үлүш дейм да, мындай жайыт тугандар. Ал жагын сиздер жашыл зона кылып алсаңыздар болот. Бак кылып же темир тосмо менен тосуп толук баксаңыздар болот. Бука баксаңыздар болот. Кыскасы сарай салып алсаңыздар болот. Карап көрөсүздөр. Ар жагында уже участок жок. Мына жардын ар жагындачы. Уна столбонун бери жагы бул сатылуучу жердин сатылуучу үйдүн жери болуп калат. И мына жакта мына үйлөр бар тугандар. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта эле ошо темир тосмо менен тосуп алыптыр. Жогору тарапка чейин. Эми чек жок да, эмне кылсам, тосуп алса болот да. Анан үйдүн артында дагы жаңы салынып аткан дагы бир үй бар экен. Усталар иштеп атат. Мындай жатканда уже кошунаңыздар сиздерди күтүп атат тугандар. Мен турган жер тугандар бул шаарга караган Төлөйкөн айылынын аяк тарабындагы дачада турам. Горная Поляна, Эдельвейс деп коет. Төлөйкөн айылына кирип, аяк тарабына жүрүп келесиздер. Мына мечит турат го, ошонун жанында 124 маршрутканын акыркы аялдамасы бар. Келесиздер, анан жогору тарапка мына асфальт көчө менен эле мындай бурулуп чыгып келе бересиздер. Бул асфальт көчөнү кеше жакында эле ошо Ош мэрия салып берди го. Ош мэрибиз. Анан чыгып келе бересиздер, ошо асфальт жол менен элечи чыгып келе берсеңиздер, бул жагы уже ошо дача, Горная Поляна, Эдельвейс деп коет. Ушул дачанын 14-көчөсүнө кирсеңиздер, сатылуучу жанагы үйүбүз жайгашкан. Мына кеше жакында эле тугандар, сонун кылып мэрибиз салып, ачылыш кылып, сонун кылып элге тапшырып берген. Ушул асфальт көчө менен чыгып келе бересиздер. Так, жери 5 соток. Кызыл китеби бар. Биринчи мына үй жөнүндө информация берейин сиздерге. 5 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй, камкыш, бирок сейсмопоиск колонналары орнотулган. 1 менен 2нин ортосуна плита ташталган. Анан черный потолок болгон, крыша жабылган. Мына жагында балкону бар. Жалпысынан 5 комнатадан турат. Санузел, кухняларын эсептебегендечи, 0дон баштап өзү салыптыр, өзү жашайм депчи. Эми жумуштарына байланыштуу ушундай бир башка районго көчүш керек экен. Ошол себептен сатка коюлган учуру. Так, бул жак болсо кудук, нар жакта болсо септик, анан мына контейнер дагы калат экен, ичи пустой эле. Бул жак болсо сыртка жаткана, свет келген. Анан тугандар, жери тегиз, эч кандай ограждение, мындай бир өңгүл-дөңгүл жери жок. Жери теп-тегиз экен. Анан мына дөңсөнүн нар жагы участок жок ал жактачы. Мындай сүрдүртүп, тегиздетип, же болбосо ошол жакты бир жашылдандыруу мындай багытында документ жасатып мэриядан бак кылып алсаңыздар болот, сарай салып алсаңыздар болот. Эми карап көрөсүздөр. Негизинен ал жакта уже участок жок, нар жагы жайыт да. Өзүңүздөрдүн мындай бир пайдаңыздарга иштетип берсеңиздер болот, бак кылып, же тосуп алып туруп темир тосмо мененчи тоок баксаңыздар болот, бука баксаңыздар болот. Себеби эне бул жерде суу менен чөп боюнча маселе жаралбайт. Суу башы, суу бою деп коет го Төлөйкөн айылын. Лайктан басыңыздар. Дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Ушундай көрүнүштө көчө тараптан бул жак кудук, мына жакта даяр местный септиги, жакында көргөзүп коеюнчу. Көрдүңүздөрбү? Сонун. Эмне маалымат берейин тугандар, айтыңыздарчы. Мынаны айтпай калдың деп. Анан бул жакта эми үйдүн ичине кирейин десем, бүт бардыгын ошо тосуп салыптыр, эшиктерин жаапчы. Ошол себептен азыр сырттан эле сиздерге информация берип аткан учурум. Бул жакта дагы кошунаңыздар бар. Бул жакта дагы ошо эми баштаган окшойт. И мына кошунаңыздар тугандар. Темир тосмо менен ушундай тосуп алган. Жогору жакка чейин байкап атасыздарбы? Ошондой кылсаңыздар деле болот сиздер. Бирок итак деле мына 5 соток деле жакшы экен. Мына чоң эле болуп турат, кенен болот. Мына көрдүңүздөрбү? Оппа, ошол жерден сонун көрүнөт экен үй. Так, жакшы. Да, эмне маалымат берейин тугандар, айтыңыздар. Крыша жабылган. Эң негизгиси 1 менен 2нин ортосуна плита ташталган. Сейсмопоиск колонналары кеткен. Бул жак болсо балкон.
кудук, септик бардыгы бар, жери тегиз, эң негизгиси кызыл китептүү. Квартираңыздар болсо деле эсине чалып айтып көрүңүздөр. Бир комната, эки комнатан бар, акчасын келишип алмашайлы деген сыяктуучу. Жайыт, кеңири мал чарбачылык бизнесин кылсаңыздар болот. Анан мына үйдүн артында дагы бирөө үй салып атат. Ошону да эске алып коюңуздар. Уже кошунаңыздар даяр сиздерди күтүп атат. Лайктан басыңыздар. Дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Так. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $45.000 бааланды. Анан теми бар. Кеми бар. Чалып сурайсыздар. Эйсин номери экранда жазылуу.